Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөр болсо бизге кайрылыңыз. Биздин кызматтар: регистрация, ишеничтүү, ИНН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көбөлүк, ОМС, ДМС, черный список жана башка. Так жана даана бүтүрүп беребиз. Экрандагы номерлерге кайрылыңыз, 24 саат кайрыла бериңиздер. Эмомали Рахмонго каршы эл аралык кылмыш сотуна арыз жөнөтүлдү. Тажикстанда куугунтукта кабылып келген оппозициялык саясатчылары президент Эмомали Рахмон жана өлкө бийлигине каршы Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна арыз менен кайрылышты. Муну Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири тастыктады. Ал жакын арада тажик элине каршы жасалган бардык кылмыштар үчүн жооп берерине үмүттөнөм деп жазган ал X социалдык тармактагы баракчасына. Арызга чет элдик укук коргоочулар катышып, тажик бийлигин адамзатка каршы кылмыштарга барган деп айыптап жатышат. Юрист Николай Илгинёль социалдык тармактагы баракчасы аркылуу арызды даярдоого 3 уюм катышканын билдирди. Анын айтымында эл аралык ыктыярчылардын Украин фонду, Freedom for Eurasia жана Ислам кайра жаралуу партиясы биргеликте Гаага сотуна арыз жолдошкон. Ал 60тан ашык ишти документтештирилгенин белгиледи. Булак Суперкежи. Эмгек министрлиги Москвада сабалды делген кыргызстандыктар тууралуу маалымат берди. Москвадагы мончолордун биринде кармалган кыргызстандыктардын 24-үнүн 20-сы бошотулуп, 4-ü Орусиядан чыгарылат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Министрлик Москвадагы өкүлчүлүгү кыргызстандыктардын укугун коргоого дароо кошулуп, өлкөнүн Орусиядагы элчилиги менен бирге полиция бөлүмдөрүнө кайрылганын белгиледи. Бирок 4 кыргызстандык эмне себептен чыгарыларын ачыктаган жок. Эске салсак, кечээ 12 апрелде Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев социалдык тармактагы баракчасында Москвадагы кыргызстандык ишкердин мончосунда кыргыз жаранды сабалганын билдирип, видео жарыялаган болчу. Көп өтпөй Тышкы иштер министрлиги Москванын Тимирязев райондук полициясына жеткирилген кыргызстандыктарга укуктук жардам берилип жатканын билдирген. Тышкы иштер министрлиги ошондой эле Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан эмгек мигранттарына жасалган мыйзамсыз аракеттер такталып жатканын кошумчалаган. Булак Суперкежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Белектер тапшырылып, маек кызматкерлери айдоочуларга жол эрежелерин үйрөтүшүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кызматкерлери айдоочулар арасында сурамжылоо жүргүзүп жаткандагы сүрөт, видеолорду жарыялады. Башкармалык муну айдоочуларга жол эрежелерин үйрөтүү иретинде болуп жатканы менен түшүндүрүп, аларга билек катары акыркы нускадагы жол кыймылынын эрежелерин камтыган китепчелер берилип жатканын маалымдады. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы мындай саамалык президенттин тапшырмасы менен ишке ашып жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, буга чейин президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 1 сентябрдан тарта жол эрежесин бузгандар үчүн жаңы тартиптер кирерин билдирген. Анда токтотулган унаанын айдоочусунан жол эрежелери суралары ал билбей калса, ошол замат анын айдоочулук күбөлүгү алынып, кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөр айтылган. Алагөзов мындай чара жол кырсыктарын алдын алуу үчүн керектигин белгилеген.
АКШда өспүрүм Трампты өлтүрүү үчүн алгач ата-энесинин өмүрүн кыйган деп айыпталууда. АКШнын Висконсин штатында өспүрүм президент Дональд Трампты өлтүрүү үчүн алгач ата-энесинин өмүрүн кыйган деп айыпталууда. Бул тууралуу ABC News каналы соттук документтерине таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда 17 жаштагы бала өзүнүн кылмыштуу ниетин ишке ашырууга зарыл болгон акча каражатына ээ болуу үчүн алгач ата-энесин өлтүргөн. Телеканал жигит март айында кармалганын белгиледи. Ал адам өлтүргөн, жансыз денелерди жашырган деп айыпталып жатат. ABC News ага карата президентти өлтүрүү жана Кошмо Штаттардын өкмөтүн кулатуу планы болгон, башка адамдар менен байланышта болгон дегенде шектенүүлөр жаралып жатканын белгилейт. Ошондой эле шектөөнүн телефонун текшергенде Адольф Гитлердин сүрөттөрү жана фашизмге тиешелүү материалдар табылган. Буга чейин АКШ бийлиги Трампты өлтүрүү менен коркуткан Жоржия штатынын жана Пенсильвания штатынын жашоочулары кармалганын маалымдаган. Беле кетсек, Ак үй башчысына бийликке келер алдында да 2 жолу кол салуу болгон. Алгач ага былтыр июль айында тагыраагы президенттик шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Пенсильвания штатындагы колдоочулары менен болгон жолугушууда ок атылган. 2 айдан соң сентябрь айында Трампка карата дагы кол салуу болгону айтылган. Орусияда 9 жашар кыргызстандык бычакталып каза болду. Москва облусунда кыргызстандык 9 жашар жаш өспүрүм бычакталып каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Маалыматка караганда окуя 9 апрелде болгон. Аны 14 жаштагы өспүрүм бычактап салган. 9 жашар бала тез жардам унаасында каза тапкан. Ал эми бычактаган бала өзүнө да кол салууга аракет кылып, бирок анын аракети өз убагында токтотулуп, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Орусиянын башкы тергөө башкармалыгы шектөө кармалып, күнөөсүн мойнуна алганын билдирген. Ал тергөөдө баланы башка улуттан болгондуктан бычактаганын айткан. Мындан улам улуттар аралык кастыктан улам өспүрүмдү өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектөө камакка алынган. Булак Суперкежи. Акыйкатчы институту Баткенде ок жеген аскердин окуясын тыкыр иликтөөнү суранды. Акыйкатчы институту Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасына ок жеген аскердин окуясы тыкыр иликтенишин суранып кат жолдоду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, акыйкатчы кызматкерлери Баткен районунун Божум айылындагы коргоо министрлигине караштуу Илбир Сатайын аскердик бөлүгүнө барышкан. Ошондой эле жарадар болгон аскер кызматкеринен кабар алышкан. 5 апрель күнү келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан жаран менен кенже сержант ортосунда өз ара келишпестик чыгып, жакалашып, кармаша кетишкен. Кармаш учурунда жаран куралынан ок чыгып, экинчи аскердин акырегине тийген. Аскер кызматкери алган жаратынан улам Баткен облустук ооруканасында 1 күн дарыланган. Андан кийин 6 апрель күнү аны Ош шаарындагы аскердик ооруканага которушкан. Дарыгерлер ага операция жасалып, жараты тазаланганын билдирди. Абалы канааттандыраарлык. Ал эми аскердик оорукананын командиринин орун басары Нурсейит Карабаевдин айтымында жаракат алган аскер кызматкери ооруканага 1 ай дарыланат деп айтылат маалыматта. Акыйкатчы институтуна Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатканын белгилеп, тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалганын маалымдаган. Эске салсак, апрель айынын башында Баткендеги куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын аскер бөлүктөрүнүн биринде аскер адамдардын бири экинчисине ок чыгарганы маалым болгон. Булак Суперкежи. Депутат Жанар Акаев Москвада кыргызстандыктар сабалганын билдирип, видеосун жарыялады. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев социалдык тармактагы баракчасына күч түзүмдөрү тарабынан ур токмокко алынып жаткандардын видеосун жарыялап, сабоого алынгандар кыргызстандыктар экенин билдирди. Мекендештер, Москвадагы кыргыз ишкеринин мончосуна ОМОН менен бирге бастырып кирип келген жоон топ биздин жердештерди жапайыларча сабап киргени акылга сыябы. Бийлик өкүлдөрү, Тышкы иштер министрлиги, элчилик, Канариякса өткөндө да кыргыз ишкеринин имаратына кирип келишип, террорчулардан беш-бетер сабап кетишкен. Эпте мүчөбүз, союздашпыз, стратегиялык өнөктөшпүз деп жүздөгөн мекендешибизди сабатып,
унчукпай коебузбу. Тез арада тиешелүү иш-чараларды алып баруу зарыл. Жөн эле өз жумушун жасап, тынч оокат кылып жүргөндөргө мындай жапайылык, зөөкүлүк кылгандарды Орусиянын күч органдары тез арада жоопко тартып, маалыматты биздин эл алышы керек. Кылмыш кылгандарды компенсация төлөтүп, бардык келтирилген чыгымдарды калыбына келтиртип, кечирим суратыш керек деп жазды ал. Булак Суперкежи. Айжигитов сотко чейинки териштирүү жүргүзүү үчүн БШКга арыз бергенин билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Султанбай Айжигитов мандат маселесине байланыштуу Бишкек шаардык административдик сотуна берген арызын кайтарып алганын 13 апрелде Азаттыкка билдирди. Мындай чечимин алгач Борбордук шайлоо комиссиясы менен сотко чейинки алдын ала териштирүү жүргүзүү аракети менен байланыштырды. Бир айдын ичинде сотко чейинки териштирүүнү БШК менен жасабасаң, сот 28 апрелден кийин арызымды такыр кабыл албай койгонго акысы бар экен. Ошого мен 8 апрелде соттон арызымды кайра алып, ошол эле күнү БШКга бергем. Алар мага азырынча жооп бере элек. Бул иште бардык эле процесстер мыйзамсыз жүрүп жатат, деди Айжигитов. Ал 3,5 жылдан кийин мандат маселесинин кайра көтөрүлгөнүнө нааразычылыгын билдирип, анын соттолугу тууралуу маселеде Боршайкомго бир гана сот органы кайрылаларын, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети шайлоо процессине кийлигишип жатканын белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Айжигитовдун арызын түшкөнүн Азаттыкка карастап, ал алгач комиссиянын юристтери тарабынан караларын билдирди. Анан кийинки процесстер адистер чыгарган корутундуга жараша жүрөрүн тактады. УКМК Айжигитовдун айткандарына комментарий бере элек. Бишкектин административдик соту буга чейин Айжигитовдун арызы кабыл алынганын, бул иш боюнча алдын ала сугуу 23 апрелге белгиленгени кабарланган. БШК 28 мартта Султанбай Айжигитовдун мандатын алган. Ал жыйында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Айжигитовду 2021 жылы депутатка талапкер кылып каттоодо, президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузулганын айткан. Ал талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп билдирген. Султанбай Айжигитов соттуулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынганын билдирген. Ал быйыл 5 мартта жогорку кеңештин жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Барух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясы өз өкүлүнүн мындай билдирүүсүнөн кийин аны фракциядан чыгарган. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде чек ара төөлүгү чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын айткан жана Султанбай Айжигитовдун сөзүн четке каккан. 19 мартта жогорку кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу келишимдер ратификациядан өтүп, добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин 19 марттагы жыйынында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара келишимдери тууралуу маалымат берип жатып, Султанбай Айжигитов 2017 жылы бир баланы уруп кылмыш иши ачылганын, кийин мөөнөтү өттү деген негиз менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кеткенин айткан. Бул боюнча документтерди БШКга бергенин билдирип, эртең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар деген. Султанбай Айжигитов баланы сабаганы тууралуу далил жок экенин, ушунун негизинде мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө менен сот бул ишти жапканын жана соттуулугу жок экенин айткан. Айжигитов 2000 жылдан тарта бир нече жыл Баткен облусунда ар кандай кызматтарда иштеп, эки жолу облустун губернатору болгон. 2021 жылы жогорку кеңешке Ыйман Нуру партиясы менен шайланып келген. Булак Азаттык.